Тоң районунун Бөкөнбаев айылынын жаштары аз камсыз үй бүлөлөргө кайрымдуулук көрсөтүүнү колго алышкан. Мындан 4-5 жыл мурда эң алгач 1993 айыл жаштары бул демилгени башташкан. Ошондон бери жылыга муунда муунга өтүп, жарандарга жакшылык кылуу уланып келет. Уюштуруу топ эстафета кабыл алган 97-жылкыларыбыз көбүрөөк өлчөмдө акча чогултуп, жалпысынан 100 миңге чукул чогулттук. Андан тышкары жалпы муундар арасында 500 миңге чукул акча чогултуп, бардыгына уй алып сойдук уш жерге. 125 кило 5 тай казанга плов басылып, ушунун бардыгы элге бекер таратылат. Андан тышкары өздүк өндүрүштү колдоо максатында өзүбүздүн дос балабыз Ала Тоо шоколадын өндүрүп жатты эле. Жылда буга чейин мороженое таркатчубуз жаш балдарга. Быйыл өзгөчөлүк кийирип, ушу Ала Тоо шоколадын 700 даана балдарга таратылат, 700 штук. Ушунун бардыгы Бөкөнбаев айылынын жаштары тарабынан уюштурулуп жатат. Жаштар ынтымакка келип, ушуну 5 жыл катары менен уюштуруп келебиз. Муну башка райондун жаштарына, башка областтын жаштарына, жалпы эле кыргыз жаштарына ушул эстафетаны кабыл алууну сунуштайбыз. Кезек 1997 жылы туулган айыл жаштарына келип, бул жолу 125 килограмм аш басылып, кунаажын союлуп, муктаж үй бүлөлөргө таркатып беришкен. Орозо айттын бүтүшү менен уюштурулган бул кайрымдуулук иш-чарасында Куран жарышы дагы өттү. Кудай буйрса Куран жарышы уюштурулуп атат. Куран жарышы 3 Куран жарышы уюштурулуп атат. Неме кыздарга, балдарга, анан медреседегилерге өзүнчө. Ошондой эле биз подаркалар даярдаганбыз. Подаркалар бүт бекер. Подаркалардын ичинде кичинекей бөбөктөрүбүзгө оюнчуктар бар. Ошондой эле жай намаз бар, 70тен ашык жай намаз бар. Куран китептер бар, ар кандай түрдүү 150дөн ашык. Жалпысынан бул саамалык биримдиктин, кайрымдуулуктун жана адамгерчиликтин жаркын үлгүсү болду. Мындай иштер коомду жакшылыкка үндөп, ынтымакты бекемдеп, келечек муундарга жакшы сабак берет дешет айыл тургундары. Салтанат Керимкулу кызы, Данияр Акунов, Майдана Бакирова, Ысык Көл жаңылыктары, Тоң районунан.